чаң чыгат. Оргуган чаңды көргөндө энекеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүнө оргуган чаңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Акылбек Жуманалиев агайды чакырганбыз. Акылбек агай бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясындагы башкы илимий кызматкер. Куш келипсиз агай. Рахмат студиябызга. Мына жакында эле сиздин жетекчилигиңиз менен Кыргыз илимпоздорунун баягы бир тобу биригип Кыргызстандын тарыхын 3 томдук китеп кылып момундай калың том кылып чыгарыптырсыздар. Анан биринчи томунда байыркы мезгилдерден Кыргыздын 17-кылымга чейинки тарыхы, экинчи томунда 17-19 кылымдын тарыхы, ал эми 3-чү томунда болсо 20-21 кылымдагы бүгүнкү күнгө чейинки тарых камтылган экен. Ушул китептин келип чыгышы боюнча айтып берсеңиз алгач агай. Эми ушу биз мына 30 жыл болуп калды, өз алдыбызча мамлекет болуп эгемендүүлүктө жашап келатабыз. Андан кийин ар бир инсан, кыргыз болобу, ошо инсаныбыз тиги биз деле өзүбүздүн тарыхыбызды өз тилибизде жазалы деген ой кеткен. Анан антип даярданып сөз болуп атып, элден мурун ушу бир 5 том кылып чыгаралы деп, анан кийин аягы келип 3 томго келип токтолгонбуз. Бул 2014 жылы 15 жылдары ошондо ары бери акылдашып тарыхчылар менен анан 3 томго келип токтолуп, анан кийин чыгарууга кириштик. Бул уже Илимдер Академиясынын президиумунда бекилип, анан ошондон кийин иштей баштадык. Бул 3 томго 40 тарыхчылар катышты. Республикабыздын ар кайсы жеринен жогорку окуу жайларда иштеген тарыхчылар, өзүбүздө иштеген тарыхчылар болуп, анан кийин жазып кириштик. Эми бул кыргызча жазган аябай оор экен, мурун анча-мынча орусча жазып көнүп калганбыз. Анан кийин көп момундай сөздөр, терминдер орусчаны, анан аларды сүйлөмдөрдү баарын кыргызчага которуштап өзүнчө бир чоң машакаттуу иш болуп, бирок ошого карабай колубуздан келишинче котордук. Котормочуларга көрсөтүп аттык, туурабы, туура эмеспи деп. Анан кийин экинчиден тарыхыбызды жазганда дагы жаңыча көз караш менен жазууга туура келди. Себеби эски советтик мезгилдегидей көз караш менен жазганда так эл түшүнбөй калмак, бул эмне деген тарыхты жазышты деп. Анан биз жаңыча көз караш менен көп проблемаларды азыркы күндүн талабына жараша, көз карашына жараша жаздык. Бир 40 тарыхчылар катышып чыгардык. Эми бул 3 томдукта да кемчиликтер жок эмес, бар. Аны мойнубузга алабыз, бар. Убагында жетише албай калдык, оңдогонго. Анан кийин аркы берки талаш болуп атып дагы бир эмеге көз карашка келбей өтүп, анан бирок чыгардык. Эми колдон келсе ушу 3 томдукту дагы бир оюбуз кетип атат. Ошо дагы отуруп кайрадан дагы бир жаңыртып дагы жазып чыгарсак деген оюбуз бар. Эми ал келечектин иши. Мында мен айтып атканым жаңыча көз караш дегенди баягы өзгөчө 3-чү томго бул совет мезгилин камтыйт. Ошол 3-чү томунда көп маселелерди кайрадан жазып чыктык. Мисалы үчүн мына 1916 жылдагы кыргыз элинин көтөрүлүшү боюнча, анан Октябрь революциясынын Кыргызстандын орду кандайча бааланган, андан кийин басмачылык, ошону менен катар эле жанагы коллективдештирүү маселеси, анан кийин саясий куугунтуктоолор, ошо окшогон маселелерди жаңыча көз караш менен жазууга аракет кылдык. Эми бул баягы
окугандардын дагы өздөрүнүн көз караштары барды, бирок биз аларды дагы эгерде мындай кабар түшүп калат, биз дагы көңүл алып ошо өзүбүзгө белгилеп атабыз кандайча болуш керек. Бирок биз тарыхчынын көз карашы менен жаздык да. Маселе бар, жок эмес, дагы иштеп чыгууга. Но ошого карабай биз чыгардык, чыгынып. Эми биз дагы иштейбиз, улантабыз. Бир ошол 10-жылдан кийинки мезгилдерде биздин депутаттардан да Алтынбек Сулайманов 10 томдук кылып туруп бир Кыргызстан тарыхын финанслайт экен деген баягы сөздөр жүрүп, анан тарыхчылардан атайын топтор түзүлүп ошол китептер чыгарабыз деген, бирок аягына чыгышпай калышты окшойт да. Ооба, жана сиз айтып кеткен депутат бир 5 миллиондой сом бөлдү деген бир кабар укканбыз, гезиттен да окуганбыз. Анан тарыхчылар чогулуп, топ түзүлүп, бир 20 чакты тарыхчылар. Анан кийин чыгарабыз деп эле андан бери бир 10 жылдай болуп кетти, убакыт өтүп кетти. Анан дайыны жок болуп кетти да. Бирок муну деле атай ушундай сөз болгондон кийин чыгынып туруп чыгарса болот эле. Эмнегедир мен билбейм, ушул акчасы балким болбой калды окшойт. Жок, акчасы болду. Болгондо ошо кээ бир тарыхчыларга эме төлөшкөн, гонорарды төлөшүп баягы макала жазган үчүн китепке. Бирок эмнегедир аягына чыга албай коюшту. Бул мен дагы түшүнүксүз болуп атат да күнү бүгүнкүгө чейин. Бирок чыгарыш керек эле да. Ошол эле мезгилде кыргыз тарыхы боюнча дагы бир топ баягы тарыхчы болбосо дагы тарыхка шымаланып кирген биздин кыз келиндерибиз чыгарып келет да. Алсак биздин Кален Сыдыкова деген жазуучу кызыбыз кыргыз тарыхы деп бир нече жолу баягы басты да. Анан бирок эл ичинде бул китеп дагы өтө мындай сүймөнчүлүк менен тарап отурат. Анан мен ойлойм, баягы Советтер Союзунун убагында Кыргызстан тарыхына анча көп көңүл бурулбай калгандыктан элибиз суусап калганбы деген дагы ойлор кетет да. Андан тышкары дагы мына Кытайлык кыргыздар деген бир чоң китеп чыгарышты. 94-жылы чыгарышкан. Бул китепти алгач араб баягы жазуусу менен, жазмасы менен чыккан. Андан кийин кайра кириллицага которуп дагы чыгарып, бизге Кыргызстанга алып келип таратышкан да. Андан тышкары Россия Илимдер Академиясы дагы 2 жыл болду кыргыздар деген, киргизи деген чоң китеп чыгарды. Анда дагы көп маалыматтар бар экен да, биздин тарыхый булактарга камтылбаган маалыматтар бар экен. Анан ушул жагынан алганда чыны менен эле эгерде бул китепти сиздер кайрадан дагы иштеп чыга турган болсоңуздар, ошондой маалыматтардан дагы киргизесиздер го деген ойдомун да. Ошо сиз айтып кеткендей, биздин Кален Сыдыкова деген өзү тарыхчы, анан кийин көркөм чыгармада жазып жүрөт. Анын ар кайсы кыргыздардын тарыхы боюнча жазып, ар кандай көз караштарды, ар кандай окуяларды жазып, мен оюмча мындан кыргыздардын, Кыргызстандын тарыхы эч бир зыян чекпейт, пайдадан башка. Себеби ал кызыбыз өзү таланттуу. Анан кийин эч бир элдин тигинтип атат, мындай жазыптыр тигиндесине дебей, өзү койгон максатын аткарып келатат. Бул биздин жалпы элибизге пайдасынан башка зыяны жок. Ушундай карашыбыз керек да. Ошондой эле агай Амангелди Бекбалаев агай дагы. Бул киши Атилла деп жазды, Кален да жазды Атилла деп. Асыкбек Оморов жазды Атилла деп да. Анан Атилла кыргыздардын ханы деген китебин жазды. Андан тышкары Баламбер кыргыз каганы деген китеп да жазды. Анан Гундар деген дагы 2 томдук китеп, ошо менен бир аяк биягы 4 чоң томдук китеп жазды да. Анан бул Амангелди Бекбалаевдин дагы баягы эмгегине кандай карайсыздар? Эмгегин биз тарыхчылар, профессионалдуу тарыхчылар ар кандай баа берип жүрүшөт, туура эмес деген кээ бир тарыхчылар ошондо. Мен жекече өзүм болсо ушул жазышсын.
мындан биз эч кандай бир эме таппайбыз, зыянчылык. Окуш керек, биздин да көзүбүз ачылат, балким ушундай болгондор деп ойлондурат да. Балким ушундайдыр деп. Алардын жазганы туура чыгар балким деген. Амангелди Бекбалаевич менен мен сүйлөшүп алсам, бул киши немис тилинде эркин сүйлөйт экен. Ооба. Анан көп архивдик материалдарды ошол Германиянын, Австриянын архивдеринен алган экен да. Анан ошолорго таянып, жанагы Атилланы кыргыз кылып атканы, Баламберди кыргыз кылып атканы, гундарды кыргыздар кылып атканына дагы өтө мындай мен ынандым да, ошол кишинин өзү менен сүйлөшүп, анан ошол жактагы архивдерден алган материалдардын негизинде жазылганына карап. Ушулга байланыштуу эле биздин жана тарыхчыларыбыз да Санжырага ар кандай баа берип жүрүшөт да. Эми менин оюмча Санжыра кыргыздардын тарыхы боюнча булак болуп бере алат. Ошонун негизинде көп эле Россиянын окумуштуулары ушул Санжыранын негизинде алар да тарыхын жазган. Аристов дегенди алалы, башка тарыхчылар дагы ошол алар элдин оозунан уккан окуяларды жазып, ошонун негизинде кыргыздардын тарыхына салым кошушту. Ошон үчүн биз дагы ошо Санжыраны дагы муну эмеде булак катарында карасак да болот. 10 жыл мурда бир орус тилдүү биздин эле Бишкекте чыккан газета кыргыздар Санжыра деп эме деп илгерки эмеге кетип атышат, маданиятсыздыкка эме кетип атат деген бир макала жазыптыр да. Анан менде Карамзиндин 9 томдугу бар. Анан көтөрүп алып анан бардым. Барыбынан анан Библияны алып алдым. Жанагы Иса пайгамбардын Санжырасын 44 муун, Исага чейинки 44 мууну жазылган да. Анан бул эмне? Бул Санжырабы? Санжыра. Мына эми Карамзинди караңыз. Мына Рюрикттердин Санжырасы турат. Романовдардын Санжырасы турат. Юсуповдардын Санжырасы турат. Мына бул Санжырабы, Санжыра эмеспи? Санжыра. Анан кийин кайра кечирим сурашып, мындай бир сап кичинекей макала жарыялашканда, анан көпчүлүк учурда баягы биздин өзүбүздүн арабыздагы замандаштарыбыз деле билбегенден көп нерсени айта беришет да. Анан биз муногу Төлөк Аксакалдын Төлөк Төрөкан деген Кытайда өттү, 18-жылы дүйнөдөн өтүп кетти, 86 жашка келип. Ошол кишинин Кыргызия зар заман деген китеби, Кыргыз эл Санжырасы деп Кытайда чыккан экен, анан араб графикасы менен. Аны кириллицага өткөзүп биз чыгардык да бул жерден. Анан ошол жерде бул Санжыра дейин десеңиз, ичинде толтура тарыхый окуялар бар. Тарыхый инсандар бар да. Анан ошол китептерди чыгарганда мына тилекке каршы бат эле тарап кетти эл ичинечи. Анан бүгүнкү күндө дагы элдерден звонтет, ошол китептен болсо жакшы болот эле таап берсеңер дегендер болуп атат да. Анан ушундай жагынан алганда чыны менен Санжыра бул булак катары пайдаланып эметсек болот. Албетте. Ар бир санжырачы өзүнүн баягы колокольнясынан өзүнүн көргөн көз карашы менен жазат да. Эгерде биз андай ала турган болсок, тиги Сымачан деле Кытай тарыхынын атасы деп атпайбы? Ал деле ошол көргөндөрүн, уккандарын жазган да. Анан биз Сымачандыкын туура дейбиз дагы, өзүбүздөн чыккан Усейн Ажыны же болбосо Төлөк Төрөканды же Сапарбек Закировду же болбосо Сабыр Аттокуровдарды, бай булар жөн эле жомокту жазган дегендей мамиле кылабыз да. Ушул жагынан дагы биз кичине аяр мамиле кылып, Санжырага дагы бир туура мамиле жасасак жакшы болот эле да. Албетте Санжыраны дагы сын көз менен караш керек. Карап, окуп, салыштырып дегендей. Бирок ошону биз жанагыда кайталап коем, муну баягы булак катары кабыл алсак туура болчудай деген жекече оюм бар. Ошо менин оюмду дагы колдогондор, мен дагы башкалары да колдогондой арабызда ошондой ой пикирлер бар. Ошон үчүн Санжыра өтө керектүү материал, булактар биз үчүн, тарыхчылар үчүн. Ушуну биз туура мамиле жасашыбыз керек. Окумуштуулардын көпчүлүгү Манас маселесине келгенде, Манасты бул баягы чогултулган образ катары эле карап жүрүшөт да. Анан 2006-жылы мен Алматыга бир конференцияга барып калдым. Анан ошол жерде бир Дунган улутундагы
Мария Набиевна деген бир профессор менен жолугуп калдым да. Анан баягы кулуарда конференциядан кийин кофе ичип атканда ал киши айтып калды: Темирбек, силер өзүңөрдүн манасыңарды жомок дей турбайсыңарбы деп. Ооба, биз жомок дейбиз. Эпос ал, эпостун каарманы десем, а менин бир таанышым бар дейт, профессор, Пекинде турат. Ал тарыхта болгон адам деп атат го, деди да. Анан сразу эле жабыштым чапкенеде, эже ошол кишинин координатын, дарегин бериңиз деп. Анан алып ал кишиге телефон чалып, кыргызча суудай сүйлөйт экен. Хужунхуа деген профессор. Анан мүмкүнчүлүк 2010-жылы пайда болду. Анан 2010-жылы ал кишиге барып, Пекинге барып жолуктум да. Жолугуп, анан ал киши айтат, 1957-жылы Пекин университетинин кыргыз тил факультетин бүтүргөн экен. 1957-жылы кыргыз тил факультети болгон экен да, ошол мезгилде. Ошону менен эле көпчүлүк ушурда Шаң Шижиң, Бай Домиң, Жаң Юнхай деген адамдар чогуу бүтүшкөн экен. Анан тиги киши менен сүйлөшүп эмесем айтып атпайбы? Темирбек дейт, мен Манас атаңарды могу жылы жашаган деп айтпайм дейт. Мен айтсам туура эмес болуп калат дейт. А бирок тарыхый даректерди карасаңар өзүңөр таап аласыңар дейт да. Анан Жаң Юнхай деген дагы профессор бар экен, ал киши менен барып жолуктум. Ал киши дагы орукчан болуп калыптыр. Анан үйүнө барганда китептерин алып чыгып, Манас деп, анан Манастан кол жазмасы бар экен да, Шаң Шижиң деген анын зайыбы болгон экен. Ошол Суарга келип, Суардагы манасчылардан жазган 42 килограмм кол жазма бар экен. Баягы арабча, кыргыз, араб тамгасы менен кыргызча, биягына кытайча кылып жазган да, которгон экен. Анан 82-жылы тилекке каршы ал киши дүйнөдөн өтүп кетиптир. Ошо боюнча кол жазма, баягы кол жазма боюнча калып калган да, эметилбей калган. Анан мен айттым да, муну чыгарганга аракет кылбайсызбы десем, жок, аялымдын атынан чыгарышса мен макул элем дейт. Алар алат дагы терин оңдоп, берин оңдогон өздөрүнүн атынан чыгарып алат да деген нерсени айтат да. Анан бир кызыгы ал киши айтат, өзүнүн макаласын берди. Ошол Пекин Улуттар университетин дегендин илимий журналына чыккан макала экен, 2002-жылы, Манас тарыхта болгон адам деген. Анан бул киши ошол Манас эпосунан үзүндүлөрдү алып, Жусуп Мамайдын вариантынан, анан өзү бай акын экен, анан географ экен да. Анан географиялык жайтактардын баардыгын мындай изилдеп чыгыптыр да. Манас эпосунда айтылган жерлердин баардыгы бүгүн да турат. Мен орукчан болуп калдым, болбосо көрсөтөт элем деп. Анан ошол киши менен сүйлөшкөндөн кийин, анын макаласын баягы окугандан кийин, котормосун окугандан кийин, анан Бешбежинге сапар деп, Бешбежинди кыдырып келдик да. Бул дагы бир четте алганда баягы кыргыз элибизге мындай керектүү бир маалыматтарды чогултуп келдик десем болот да, агай. Анан ушул жагынан алганда Манаска сиздер кандай карайсыздар? Манас бул кыргыз элинин эң мындай руханий туу чокусу деп айтып келатабыз. Айткандай эле ошондой. Мен өзүмдүн маалыматым боюнча Манас эпосу бул 8-кылымда, биздин эранын 8-кылымында түзүлгөн. 6 айда түзүлгөн, башталып ошол жактан түзүлүп, негизги эмеси мазмуну өзөгү түзүлүп, андан кийин албетте ошо жылдан жылга кошумчаларды киргизилди, окуялар, ошолордун негизинде бүгүнкү күндө биз жанагы Манастын эмесин окуп атабыз, белгилеп атабыз. Бул биз үчүн чоң жетишкендик кыргыз элинин. Бул кыргыз элинин башка элдерден өзгөчөлүгү, ошо биз ооз-эки чыгарма жагына келгенде биз эң мындайча айтканда өнүккөн, ушул жагынан өнүккөн элбиз да, ушуну колдоп, ушуну сыймыктанышыбыз абзел, сөзсүз түрдө. Анан 8-кылымда түзүлгөнү бул туура. Ушунун негизинде башка түрк элдеринин башка эпостары дагы жаралган экен да. Манас ошол башка элдердин эпостары боюнча бул мындайча айтканда негизги мындай эме болуп берген да, үлгү катары болуп берген да. Ошон үчүн Манасты биз мындай сыймыктануу менен ушул мындай кабыл алып, ушуну биз дүйнөгө тараттык
тартышыбыз керек. Таралып атат жакшы эле. Манас эпосун ушу дүйнө уже билип калды, жакшы кенеңгеси. ЮНЕСКОга катталды, анан кийин которулуп атат башка тилдерге. Ошон үчүн Манас менен биз сыймыктанабыз да, Манас эпосу менен сыймыктанабыз. Кыргызстандын өнүгүшүндөгү саясий абал боюнча 20-30 жылдар боюнча эмгегиңиз 1994 Бишкекте Илим басмасынан чыккан экен. Анан ошол 20-30 жылдардагы Кыргызстандын өнүгүшүн бүгүнкү күндө кайрадан бир жаңы ракурстан карап чыктык деп атасыздар, Ооба. Анан ошондо биз көпчүлүк учурда баягы албетте Октябрь революциясы болбосо Кыргызстан баягы 16-жылдагы геноцидтен кийин үркүп бир тобу тияка кетип, бир тобу 100 миңдеген адамдарыбыз жолдо баягы табигаттын катаалдыгынан, ачкалыктан набыт болуп кетишкен да. Анан баягы Совет өкмөтү орногондон кийин бейпилчилик болуп, кайра тигилердин кайтып келүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлгөндөн кийин келип, анан хотя Советтер Союзунда граждандык согуш болгон да. Ошол граждандык согуш бизди Кыргызстанды канчалык деңгээлде мындай чарпыган да. Ошол граждандык согушта жана басмачылар менен болгон согуштарда канчалаган адамдар кайтыш болгон эметкен. Ушуларга кандай көз карашта карадыңыздар? Кыргызстандагы граждандык согуш басмачылык эмесинде формада өткөн да, басмачылык. Басмачылыкка бул кыймыл болгон, саясий кыймыл болгон, согуштук кыймыл болгон. Бул жаңы түзүлүп аткан мындай жакында өкмөткө, түзүлүшкө, саясий түзүлүшкө каршы чыккан кыймыл болгон. Буга негизинен баягы мындан мурунку баягы эл арасында кызмат өтөп жүргөн болуштар, анан кийин атка минерлер кирип кеткен, анан кийин дин кызматында жүргөндөр, анан өзүнүн баягы бийлигинен ажырап, өзүнүн мүлкүнөн ажырагандар, ошолор баягы басмачылык кыймылга өтүп кеткенде тартып алгандай. Ошолордон эми баягы коллективизацияга чейин болгондо бизде басмачылык мындай жаткан 20-жылдардын башында деп коелу, ошондо болуп, анан кийин бул 30-жылдардын башына чейин уланган. Анан кийин ошо совет бийлиги күчөп, ордуна бутуна тургандан кийин басмачылык кыймылы ошо басаңдап, ошо мындай айтканда жокко чыгарылган. Эми басмачылык кыймылын баягы кээ бирөөлөр айтып жүрөт, кээ бир тарыхчылар бул баягы улуттук боштондук кыймыл дегенсип жүрөт да. Кээ бир биздин арабызда тарыхчылардын кээ бирөөлөрү ошондой баа беришет, бирок мен ойлойм бул улуттук боштондук кыймыл эмес, бул мындай ал деңгээлге жеткен эмес. Улуттук боштондук кыймыл болсо, жалпы улуттук мындай айтканда көтөрүлүш керек эле да. Мында жалпы улуттук көтөрүлүш болгон эмес. Жалпы элдик эмес. Бул кайсы бир жанагы мен атап кеткен элдер, адамдар ошо басмачылыкка кирип кетип, ошо боюнча алар, бирок бул жаңы бийликке каршы болгон, жаңы бийликке каршы болгон кыймыл да. Бул улуттук боштондук кыймыл деп атауга бул мындай чыкканда жарабайт да. Ошон үчүн мында чын айтыш керек, ошо басмачылык кыймылда бир топ эле адамдар дагы жапа чекти, жөнөкөй адамдардын же болбосо колунда барлар адамдар дагы алардын дагы маалын тартып алып басмачылык кыймыл. Алар эме уюм түзгөндөн кийин сөзсүз түрдө алар жашаш керек да. Тамак ичип дегендей, кийим кийип, анан алар каяктан алат? Алар баягы ошо элдин мындай жаткан колунда барлардын маалын тартып алып кетип, түн ичинде келип, ушундай баягы каракчылыкка чейин барышканда, ошон үчүн бул басмачылык кыймылды биз мындай айтканда советтик көз карашпы же мындай эле тарыхчынын көз карашы менен айтканда бул өзү менин оюмча келечеги жок кыймыл болуп эсептелген деп эсептейм да.
деп эсептейм да, ушундай деп. Уюштуруучулары ошол бирин экин эле адамдар болгон да. Бирин экин эле Негизи үркүндө деле кээ бир адамдар баягы уюштуруучулуктун жоктугунан эле ооба курмандык учурап калышкан учурлар көп болгон да. Уюштуруучулук болбой, эгерде мен кез-кезде ойлоп калам, эгерде Шабдан Батыр тирүү болгондо балким бул мындайча айтканда үркүн кыймылы чыкпай калышы мүмкүн беле деген ойго кетип калабыз да. Себеби ал Шабдан Батыр өзү мындай саясий жактан көрөгөч киши болгон инсан. Ал эл арасына чыгып койгула. Ал Россиянын күчүн билет, согуштук күчүн билет, билчү. Анан кийин ушунча баягы Сибирди каратып алган, Кавказды каратып алган Россия ошо Кыргызстанды оңой эле да, мындайча айтканда басып коюу ушу кыймылды. Ошондуктан кыргыздар өтө көп жапа чегип кетти. Бирок агай акыркы ушул мезгилдерде Шабдан Батыр боюнча дагы бир кылка ой айтылбай жүрөт да, ар кандай пикирлер айтылып жүрөт. Кыргыздын бир топ жерлерин 40 жылкы эле сатып жиберген деген дагы баягы макалаларды окуп калып атабыз да. Анан ушул жагынан алганда баягы саясий ошол мезгилдердеги саясий лидер болгон да ал кишилер. Анан ошолордун деле бүгүнкү күндөгү күнөөлөрү катары кетип атат да. Өткөндө мен дагы бир макала окудум. Жазып атат, тиги Аскар Акаев баягы Шабданды көтөрүп, Шабданга эстелик коюп эметпеди беле. Ооба. Анан Аскар Акаев ушул Шабдандын жолун улап, үзөңгү кушту Кытайга сатып ийди деген макалалар окулуп атат да. Бул дагы тарыхый чындыкпы деп ойлойм да. Анан ушуга кандай көз караш, тарыхчылардын көз карашы? Эми тарыхый окуялар болуп келген. Ар кандай кыргыздардын баягы жерин Шабдан Батыр ал өз билгендей каалагандай жасай берген эмес. Ал да ошол өз мезгилдин шартына жараша ал ошондой жанагындай Кыргызстандын түндүгүндөгү кара тоону казактарга, кырк байталга саткан деген сөздөр бар. Бирок бул сөздөр жөн эле уламыш сөздөр. Алардын дагы себеби башкада жатат. Ошон үчүн казактар менен туура мамиледе жашоо дагы ал Шабдан Батыр дагы туура баа берип, ошондой берүүгө муктаж болгон. Ошон үчүн Шабдан Батырды баягы жок жөн жерден эле баягы аны тигинткен минткен деп айта берген мен оюмча деле тарыхый жактан себеби дагы ордуда жок, себепсиз деп ойлойм да. Ал чоң саясий ишмер болгон, чынай көрөгөч саясий ишмер болгон. Ошонусу менен ал биз кыргыз элинде мындай күнү бүгүн ошо эсибизде, тарыхыбызда калып келатат. Кала бермекчи Шабдан Батырдын орду чоң болуп эсептелген. Агай, анан муногу кыргыз касак айкашы боюнча 1847-жылдагы казактардын алгач казактардын Абылай ханы келип кыргыздарды чапканда. Мурунураак чапкан. Кенесары Касымов. Кенесары, Норузбай, Эржан деген казактын хандары келип, султандары да. Султандары. Анан булар келип чапкан, ошол баягы 2006-жылы Алматыда болдум деп атпаймынбы конференцияда. Ошондо бир казак жигит келип мага айтат, көкө бир тиги Кенесарынын башын кыргыздар кескен эмес деген бир макала жазып бербейсизби дейт да. Анан айттым, иним дедим, мен андай жаза албайм. Себеби бул тарыхый чындык да. Чындык. Анан Кенесары, Норузбайларды эгер кыргыз барып туруп тиги өзүнүн Казакстандын жеринен кессе анда бир жөн эле. Алар келип баягы кичинекей балдарын казанга түрүлөй кайнатып ата энесинин көзүнчө. Баскынчылык болгон. Анан ушундай баскынчылык кылган да. Бул деген кыргыздар үчүн ата мекендик согуш болду. Ошон үчүн кескен десем айтат да, жок, жана бир аял өлтүрдү дегенди эметсеңер дейт. Анан туура ошол ал аялды ормон сен өлтүр деп айткан эмес. Ал аял баласын чыркыратып туруп казанга кайнаткан үчүн мен жок дегенде бетине түкүрүп алайын деп барып анан тинтеси менен кыгыртекке сайып туруунан канды ууртап анан көкшүнүм сууду деп кыркыратып өлтүргөнү бул чындык да. Чындык. Анан башын алып
тиги Кокондун хандыгына барып, Кокондун хандыгын алып барса, Кокондун ханы биздин кыргыздын жигиттери баатыр экен, ой муну колго түшүргөндөн калласын кеспей алып келбейсиңерби десе, айтыптыр да, ханым, эгерде кыргызга каршы чыксаңыз, сиздин каллаңызды да кесип коебуз деп. Анан кыргыздар зынданга салып коюп баатырын. Анан жанында кошо барган 3 күн ары бери жүргөндөн кийин ханга баруунан ушу коёнчугу бар бир уурукчан адамдын айтканына теригес, биз сизден сыйлык алалы деп келгенбиз дегенде, баягы бирден ала чапанын жаап туруунан калланы алып кеткиле деген, анан кийин Россияга алып кеткен деген да маалыматтар көп эле жазылган да. Анан ушундай бул тарыхый чындык да. Анан ушул согушту атамекендик согуш дегенге кандай карайсыздар кыргыздар үчүн? Тарыхчылар официалдуу атамекендик согуш болгон деп атасак болобу? Эми ал убакта Кыргызстан Советтер Союзунун курамында турган. Жок, ал убакта жок эле да. Жок, атамекендик жок, мен айтып атам, жана казак менен кыргыздын согушу 1847-жылы. Еще Россияга кошуло элекпиз. Бул муну атамекендик деп айтсак деле болот. Себеби кыргыздар өздөрүнүн жерин коргоп атышты. Коргоп, казактар чаап баскынчылык кылып келгенде каршылык көрсөтүп, кыргыздар ошондо жеңишке ээ болушту. Бул чоң окуя болгон кыргыздар үчүн. Az жерден калган, эметпесе биздин чүй өрөнү бир топ менен эле казактарга кирип кетмек. Мына ошол жерден Орманхан баш болуп, ошо анан кийин кол чогултуп, каршылык көрсөтүп, ошондо кыргыз эли кадимкидей өз жерин коргоп сактап калышты. Бул чоң жеңиш деп айтсак болот. Алардагы бир топ кыргыздын жарандарын, кыргыздын элин күнөөсү жок аялдар менен балдарды, карыларды кырып ийген да. Ал эле эмес, күмбөздөрдү, мүрзөлөрдү кастырып, сөөктөрүн баягы жерге кагып, ушундай дагы эмелер болгон экен да. Эми бул окуяларды алганда чыны менен эле бул атамекендик согуш болгонго биз үчүн, кыргыздар биз үчүн айтсак болот, атамекендик согуш деп. Себеби биз коргоп калдык өз жерибизди. Туура маселе көтөрүп атасыз. Ушу мындай жатканда мурун укпаптырмын, атамекендик деп эсептесек болобу деп болот. Себеби мисалы үчүн Россияда деле Наполеон 1812-жылы баягы өз жерин сактап, коргоп калып, кайра француздарды куугандан кийин бул биринчи атамекендик согуш деп айтылып келатат. Биз кыргыздар деле ошентип атасак, бул туура тарыхый жактан туура болуп эсептелет. Сиз туура көтөрүп атасыз. Агай, анан дагы бир маселе, атамекендик согуш деп атпайбызбы? Экинчи дүйнөлүк согушта бул Советтер Союзунун эли үчүн, анын ичинде кыргыз эли үчүн да атамекендик согуш болгон. Мына быйыл Кудай буйруса жеңиштин 75 жылдыгын белгилеп жатабыз да. Анан ушундай учурда Кыргызстандан дагы 100 миңден ашык Кыргызстандын жарандары 156 миң согушка кетип, анан ошолордун көбү дайынсыз болуп кеткендер дагы бүгүнкү күндө жанагы Россиянын мин оборонасынын жүргүзгөн ишинин алкагында биз бүгүн таап атабыз да адамдарды. Анан ушул согуш боюнча сиз мынакей 44-жылы 1944-жылы төрөлгөн экенсиз. Мындай жатканда согуш балдары болуп эсептелесиз да. Анан ушул балалык күндөрүңүз кандай өттү эле? Согуш боюнча ар бир айылдан, ар бир үйдөн жок эле дегенде бирден киши баягы согушка кетип келбей калганда, анан ошол балалык күндөрүңүз кандай өттү эле? Ушуга токтоло кетсеңиз. Согушту жеңиштин майрамы сиз үчүн кандай майрам деген суроону бергим келет да. Бул баарыбыз үчүн эле өтө улуу майрам болуп эсептелет. Эгерде ошондой СССР мисалы үчүн согушта жеңилип калса, биз тарыхый жактан кандай абалда жашайт элек? Ошо жашайт белек. Мына ошондой маселе ойго келет да. Мына мен да 44-жылы төрөлүп, согуштан кийинки мезгил оор эле мезгил болгон, чын айтыш керек.
тамак аш жетишпей, кийим кече дагы жетишпей кыйынчылыктар болгон. Анан мына 60-жылдан баштап ушу оңголо баштады да, бизден баягы нан кененирээк болуп калды, тамак аш дегендей. Ага чейин эле оор турмушту көрдүк биз деле. Ошон үчүн биздин балалыкты мындайча жеңил желпи болгон жок. Бирок ал убакта бизде тарбия болуп, баары мындай мен курактуу кичинекей эле балдар ошо мектепке барып, окуп, билим алып, ошо чоңойдук. Бул эч кандай мындайча айтканда биз Советтер Союзунун советтик мезгилдин жакшылыгын көрдүк, көрүп чоңойдук, чын айтыш керек. Эч бир мындай кепчигендик болбойт да ошо өткөндө эстегенде. Анан жанагы сиз да айтып кеттиңиз, биз үчүн жанагы кыргыздар үчүн, Кыргызстан үчүн Октябрь революциясынын орду дагы чоң маселе болот да. Анан биз эгемендүүлүк алгандан кийин эле кээ бир тарыхчыларыбыз, саясатчыларыбыз ошо жанагы Октябрь революциясынын Совет бийлигинин орношунун баягы тескери баа берип чыгышты. Мен ошондо эле ошо 92-жылы ошо жанагы тарых философиясы деген кичинекей эмгегим чыккан, эмгек жарык көрүп, мына ошондо эле айткам, жок андай эмес, биз өзүбүздүн тарыхыбызды изилдегенде кыргыздар үчүн, Кыргызстан үчүн Октябрь революциясынын орду мааниси аябай жогору. Балким дүйнөлүк масштабта туура эмес болгондур Октябрь революциясы, дүйнөлүк масштабталган. А бирок мындайча айтканда Кыргызстандын көз карашы менен, кыргыздардын көз карашы менен алганда бул биз үчүн аябай эле мындайча айтканда прогрессивдүү орду барды, прогрессивдүү ролду ойноду. Ошонун негизинде биз мамлекеттүүлүк ала баштадык 1924-жылы. Автономиялык область, 1926-жылы автономиялык республика, 1936-жылы ошо союздук республика болуп, биз мына мамлекеттүүлүк саясий жактан биз өнүгүп аттык. Ошо менен катар эле биз руханий жактан, билим алуу жактан, башка тармактардан дагы кыргыз эли кадимгидей ушу бутуна туруп, мындайча жакшы турмушка мындай жетүүгө умтулушуп, ошондой жакшы эле мындайча орду сийлеп калдык тарыхта. Анан биз баягы буржуазиялык кээ бир баягы батыштык кээ бир окумуштуулардын көз карашы менен эле баалап жүрүп калдык. Ал эми мында менин оюмча ошол туура эмес го. Биз өзүбүздүн негизибизден, өзүбүздүн тарыхыбыздын негизинде баа беришибиз керек деген ойду айткам да ошол брошюрамда, тарых фило. Мына ошол азыр менин оюмча ошо көп эле окумуштуулар ошол биз айткан ойду, пикирди азыр уже ошого өтүп атышат да. Советтик бийликтин биз үчүн өтө пайдалуу болгонун ушу баа берилип келатат. Мен да мына көбүрөөк ойлоном да, мисалы үчүн Октябрь революциясынын алдында биринчи дүйнөлүк согуш кетип аткан да. Ооба. 14-жылы башталып, орустар менен Германиянын ортосундагы согуш болуп, абал, саясий абал аябай эле курчуп турган. Курчуп, анан элдин социалдык абалы дагы өтө төмөн болду. Аябай оор болду. Анан 17-жылы баягы революция болду. Революциядан кийин, Октябрь революциясынан кийин баягы большевиктер, меньшевиктер деп, баягы рабочо-крестьянский депутаттар деп аябай оор абалда болгон да. Бирок эмнегедир баягы ушундай чоң өлкө 28-жылга келгенде, берде Сталиндин ролу чоң болуш керек да. 28-жылга келгенде мамлекет өнүгө баштады да. 36-жылы уже Москвада метро курулуп калды. Ана мындай алсаңыз, экономикалык жактан өтө баягы артта калган мамлекет эмнегедир бат эле бутуна туруп кетти да. Ошол убакта биздин Кыргыз Республикасынын республика болуп калышына да өзүнчө эметүүгө дагы биздин инсандарыбыз Жусуп Абдрахмановдун, Касым Тыныстановдун, ошого окшогон Абдыкадыр Орозбековдун, Сыдык Карачев сыяктуу бир топ биздин көрүнүктүү аталарыбыздын, агаларыбыздын орду
баягы белгилешибиз керек да. Кийин Кыргызстандын өнүгүшүнө Исхак Разаковдун ордун белгилесек болот. Ал эми мына 1991 жылы бизде баягы союз тарап, анан биз Кыргызстан өз алдыбызча эгемендүүлүк мамлекет болдук да. Бирок ошол кезге алганда бизде заводторубуз, фабрикаларыбыз, баягы тяжелый машиностроение заводтордон космосту изилдеген заводторубузга чейин бар эле да. Анан биз ошол союздан калган баягы завод фабрикаларды өнүктүрүп кетүүнүн ордуна биз баарын кайра талкаладык да. Талкаладык, бүгүнкү күнгө чейин эле инвестиция батыштан же болбосо чыгыштан, араб өлкөлөрүнөн же Кытайдан инвестиция келсе деп эле калдык да. Анан бул жерде дагы биздин саясий лидерлердин баягы көрөгөчтүгү көп нерсе зависеть этсе керек деп ойлойм да. Анан Акаев академик болгон. А бирок неужели ушул Кыргызстандын экономикасын мына Лукашенко эчтекесин колхоз совхозуна чейин таратпай эле алып калбадыбы? Ооба. А эмне үчүн бизде ушундай нерсе болду? Ошону могу китепте бүгүнкү күндө кандай киргиздиңиздер? Ошол боюнча да токтоло кетсеңиз агай. Эми бул өтө чоң саясий маанилүү маселе. Эми союз кулагандан кийин биздин республикадагы өз алдынча болуп мамлекет болдук. Эгемендүүлүк алып мамлекет. Бирок экономикалык жактан, социалдык жактан алганда бизде өсүү, мындайча айтканда, өзү паралич болуп калды. Эмне кыларын билбей калышты да. Бизде мисалы үчүн сиз айтып атасыз, жанагы завод, фабрикалар курулган, тигилер булар курулган. Эми алар курулган, бирок өз мезгилинде жакшы эле баягы элдин турмушун оңдоого жакшы эле ушу салым кошулганда, ошол завод, фабрикалардын иштегени, алардын жана бут кийим-кече чыгарып, тамак аш бардыгын чыгарып атышты. Кыргызстан мындайча айтканда өзү багып калган, мындайча айтканда. Албетте баягы республикалар арасында баягы товар алмашуу жүрүп турган, ансыз баягы мындай өндүрүштү уюштуруу кыйын эле. Эми анан кийин өз алдынча республика болгондон кийин, өлкө болгондон кийин уже мурункудай байланыш жок болуп калып, республикалар, союздук республикалар, алар да өз алдынча мамлекет болду. Анан баягы байланыштар үзүлүп калды да. Анан керектүү деталдар, механизмдер келбей калды. Завод, фабрикалар туруп калышты. Анан кийин кээ бир жакшы эле өзүбүз чыгарсак, бирок биздин чыгарган продукциялар баягы өтпөй туруп калды складтарда. Анан эгерде сатылбаган продукция, товарлар болсо, аларды чыгаруу эмне кереги бар? Бу дагы мындайча айтканда зыян алып келмек да, жөн эле баягы чыгара берип дегендей сыяктуу. Бирок агай ушул жердечи мына биздин заводдордон баягы демонтаж кылып туруп алып барып Кытайга металл катары сатылган станоктор ошо Кытайда көчөдө эле туруп, көчөдө эле иштетип, ошо бизден барган металлдарды кайра эме кылып кашык жанагы перепрофилировать деп коет да. Бизден чалгылар эмелердин баары кеткен да. Металлдар, айрылар, чалгылар, биздеги ашык эсептеген нерселер. Анан ошолордун баары эле кайра бизге кашык катары, болбосо вилка катары келип эметилген учурлар болгон да. Эми мына жакындан бери эле булар ошол заводдордун үстүн жаап, тегерегине биринчи булар жөн эле станокту коюп эле иштете баштаган да. Анан эгерде биз деле ошол рынокду изилдеп туруп, перепрофилировать этип иштетсек болот эле. Болот эле, бирок биздин жетекчилер ошол мындай ишке бара алган жок да, барса болмок. Мисалы үчүн көп эле завод, фабрикалардын ордуна бир жаңыча бир ишканаларды уюштурса болмок. Ошол станокторду кайра башкача кылып, алмаштырып, кайра чыгарса болмок. Бирок ушундай оор экен дагы, анан кийин биздин жетекчилер жеңил оокатка өтүп кетишти да, жеңил. Ошо жеңил мындай завод, фабрикалар кайра уюштуруп, кайра жаңыртып дегендей ошо жолго моюн сунбай коюшту. Ошонун негизинде биз баягы бир топ жапа чыгып калдык да, Эми бул биз үчүн күнү бүгүндө эле ошондой оорчулукту биз башыбыздан өткөрүп атабыз. Азыр дагы мына эми жаңы бир эме бир оору башталып,
инфекция башталып мына эми дагы мындан дагы оор болуп калышыбыз мүмкүн да, себеби мурун башка өлкөлөр менен байланыш түзүп калганбыз. Вот ошол эле Кытай, Россия, Казакстан менен. Эгерде ушундай азыркыдай абал дагы уланып турса, анда биздин Кыргызстан үчүн эң бир оор мезгил кайра башыбызга түшөбү деген бир тескери ой келбей койбойт да. Агай мындай алып карагандачы, мына Кыргызстан өзү биз бир 6 миллион элибиз бар. Бирок биздин кен байлыктар, жердеги ресурстарыбыз Менделеевдин таблицасындагы практикалык алганда бардыгы бар экен да. Бардык элементтер бар. Алтыныбыз бар, күмүшүбүз бар, платинабыз бар, уран бар. Бардыгы бар. Анан ошол эле мезгилде биз эң жакыр мамлекеттердин катарындабыз да. Анан ушул кендерди бизде жанагы канадалыктар, башкалар келип эле баягы туура эмес келишимдер түзүлүп калат экен, мамлекеттин кызыкчылыгы эсептелбей. Анан кийин эле жана элибиздин улам-улам толкундап атканы, улам-улам жана президенттерди кубалап атканыбыз, мунун бардыгы тең эле ошол туура эмес иш жүргүзгөнүбүздүн кесепети болсо керек дейм да. Биз тарыхтан сабак албай эле кайра тарыхта каталарды кетирип аткандай сезилебиз да. Анан ушул жагдайдан алганда сиздер биздин Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары бир жетекчилерге бир момундай кылсак туура болор эле деген бир жол көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк барбы агай? Мындайлар биздин илимпоздордун арасында бар, мындай колунан келип жаңы ойду айтууга, жаңы сунуштарды берүүгө бар мүмкүнчүлүктөр. Бирок мындайга аттанып, атай ушуга баш оту менен кирип, же болбосо жетекчилерге жеткирүү боюнча өз ой пикирлерин иш анчалык жүрбөй турат. Эмнегедир жетекчилер дагы ошо илимпоздордун ой пикирлерине көп көңүл бурбай, мындай далысын салгандай сезилип турат да. Ошон үчүн биз дагы кандай өзүнчө кандай бир пассивдүү жолго түшүп калдык окумуштуулар. Бир жагын мындай дагы ойлосок болот да агай. Аскар Акаевич өзү биринчи президентибиз илимпоз болгон да. Анан бул келди дагы илимпоздордун баарын илимден suurуп туруп губернатор кылып шайлады, аким кылды, министр кылды. Анан илимпоздор баягы теория менен жүргөндөр практикалык баягы эмеси жок болгондон кийин булар а кишинин көзүн карап эле анан талкалаш керек десе, инвестицияны алып келип туруп талкалап салды да. Анан эми талкалаш оңой экен да. Бирок кайра калыбына келтирүү. Анан ошонун кесепетинен миллиондон ашык биздин жарандарыбыз четте жүрбөйбү. Россияда жүрөт, Америкада жүрөт, Японияда жүрөт, Африкада жүрүшөт. Баягы кара жанын багыш үчүн кара курсактын айынан ошо мигрант болуп жүрүшөт да. Анан ушул жагынан дагы алганда биздин мен агай бир Лукашенконун бир эмесин көрүп калдым интернеттен. Бир чарбага келди да, келип анан сүйлөшүп атат. Анан бир маалда айтты, илим эмне дейт деп. Академиянын бир кызматкери, академигин ээрчитип алыптыр да. Анан булардын чарбаны оңдош үчүн илим кандай сунуш бересиңер деп анан кийин айтып атат да. Анан ошону көргөндөн биздин президенттер деле илимпоздорду ушундай туура жолго пайдаланса болмок экен деген ой келген да. Агай, бул китеп мынакей канча нуска менен чыкты? Ар бир тому 500 экземпляр менен. 1500 нуска экен. Жалпы 1500 чыгып, анан биз чыккандан кийин бул өкмөттүн акчасына чыкты да. Анан биз эки министерствого, билим берүү, илим министерствосу менен маданий министерствосуна өткөрүп бергенбиз. Алар баягы өз билгендей эмелерге таратыш керек, китепканаларга, окуу жайларга таратты да. Эми азыр ошо биздин китеп эмгек ошо окулуп атат, иштеп атат десек болот да. Бар 500 экземпляр деген бул баягы океандагы тамчыдай эле. Ошондой эле да, мындайча айтканда дагы чыгарса болот эле. Дагы муну кыргыз элине кененирээк жеткизишибиз керек экен. Агай, мынакей сиз ушу илимпоздук менен катар чыгармачылыкты дагы мындай тең салмактап алып жүрөсүз да. Өзгөчө мынагу япон акындарынын жана танкаларын кыргыз тилине
которуп жүрөсүз да. Алсак мына Башо деген Мачура Башонун ырларын которосуз. Бул өзү 17-кылымда жашаган акын да. 17-кылымда жашаган. Андан тышкары Сайгө бул 11-кылым, 12-кылымда. 12-кылымда жашаган акын. Тацудзи Миоси деген акындын ырларын, Джун Такаминин ырларын, Фуюхико Китагаванын ырларын, Мицухари Канеканын ырларын, Тадзабура Ононун ырларын кыргыз тилине которуп келесиз да. Анан бул ырларыңыз басма сөздө жарыяланып жүргөн. Анан өз алдынча дагы мындай Башо деп, Сайге деп китеп болуп чыгыптыр. Анан синтетикалык жыйнак деп дагы бул китептерди чыгарыптырсыз да. Анан ушу чыгармачылыкка кандайча келип калдыңыз? Эми чыгармачылык бул табигый көрүнүш да. Бул баягы өзүңдү күчкө салып тигини жазам, муну жазам деп чыга бергенде эчтеке чыкпайт, майнап чыкпайт. Бул баягы адамдын өзүнүн ички турпаты менен, көз карашы менен, анан мындайча айтканда табияттык көрүнүш. Анан бала кезден бери ошо көркөм чыгармага кызыгып жүргөм. Анан кийин мен илимге, партиялык кызматка кеттим, анан илимге кеттим. Анан кийин бул көркөм чыгармадагы мени эметип мындайча айтканда түрткүлөп туруп алды да. Анан кийин ушул жанагы япондук акындардын ырларын кыргызчалаттым. Анан синтетикалык жыйнак дегенде мында ар кошкон чыгармаларда илимий трактаттар, эссе, аңгемелер, анан котормолор кирип, анан кичине баягы мындай өз эмемде өзүңүздүн ырларыңыз бар экен бул. Бир аз да, бир аз. Эми баягы бул илим менен көркөм чыгарма экөө тең эмени түзөт да. Бул экөө тең эле өзүңдү жана дүйнөнү таанып билүү. Илим деле ошондо. Илим болсо өзүнүн жолу менен мындай рассудок деп коебуз орусча, акыл ой менен да жаралат. Ал эми көркөм чыгарма негизинен бул мындайча айтканда эстетикалык жактан, руханий жактан баягы эметет экөө тең эле биригип келип баягы дүйнөнү таанып билүү, адамды таанып билүү. Анан эң башында эки башка жол менен кеткен менен баары чокусунда экөө биригет да. Экөө тең биригип баягы жалпы эмени жана мен айтып кеткенде дүйнөнү таанып билүүнүн эмесинде ошо биригишип калат да. Мындай экөөнү карама каршы койгон болбойт деги экөөнү. Экөө тең баягы руханий мындай көрүнүш да, руханий көрүнүш. Ошондой эми кичине. Эмне үчүн япон поэзиясына? Эми япон негизи япон поэзиясында жана танка дегендер 3 сап, 5 сап, хайку деген танкасы 5 сап, ал эми хайку дегени же хокку деп коет, мунусу 3 сап эле. Уламдан улам япондук акындар, сүрөтчүлөр болобу, алар өтө кыска мындай штрих менен гана берип коет да, мындай көрүнүштү. Өздөрү аябай ошону баалашып, ой бул тиги гениально дейт да. Карасаңыз 3 сап эле ыр, анан мындай жагында жөнөкөй эле көрүнүштү жазышат. Ал эми биздин кыргыздардын акындарыбыз болсо биз тим эле Манаста миллион сап айтып атпайбы? Ал эпос, эми ал баягы эме оозеки чыгарма. Алда эми мүмкүн андай. Ал эми жазуу чыгармасында болсо мен оюмча аябай жабыртып эле жаза бергенден деле мындай көп пайда таппайбыз деп ойлойм да. Биз мисалы үчүн эгерде айды сүрөттөгөндө кыргыздардын акындары тим эле өзүнүн көз карашын тамамлай берет да окуучуга. Мына ай мындай болуш керек, тигиндей экен, тиги ал акын жазбаса деле, айтпаса деле биз өз көрүп жүрөбүз, айды көрөбүз. Биздин деле өзүбүздүн кандайдыр бир эмебиз бар да, көз караштарыбыз бар. Анан бизге ушундай окуучуга таңуулай берген өзү деги туура эмес. Негизи ай деп калдыңыз. Баягы кыргыздын чыгаан окумуштууларынын бири Шаршембек Үмөталиев аксакал өткөн. Сынчы болгон, анан ошол киши Алыкулдун чыгармаларын изилдеген киши болгон.
анан ошонун макаласында жазып атат да. Бул Айдай деген кызга ашык болгон экен. Айдай дегенде ошол чыгармасында мынча жолу пайдаланган деп жазган эсимде да. Анан чынында эле бул бизде кыргыз баягы өзү лирикалык жактан сезимтал, лирикага жакын элбиз да. Булар болсо прагматиктер да. Анан ошон үчүн баягы айдын турушун анан кичине булут келип айдын эмесин жүзүн жаап койгонун эле айтып коет да. Айтып коет. Бирок ошонун ар жагына канча ой жатат. Бир нерче күн отуруп алышып, ошол 3 сабырды талкуулагандарын көргөндө таң каласың да. Алар бу штрих менен беришет экен да, анан окуучу өзү анан сиз айткандай баягы толуктайт да. Ошол баягы көрүнүштү толуктайт. Мисалы үчүн Япониянын акындары, кечирип коесуз, сүрөтчүлөрү баягы көчөнүн боюна өздөрү тарткан сүрөтүн коюп коюшат экен. Аны толук тартпайт болгон көрүнүштү. Жөн эле чиймелеп коюшат. Анан краскаларын жанына коюп коет экен. Анан баягы өтүп бараткандар карап туруп тиги жерин баягы кошумча кылып коет да. Бул болсо баягы жөнөкөй эле адамды сүрөтчүлүккө тартат. Жанагындай эле кыска ырлардагы окуучуну акындыкка тартат да, акын болууга тартат. Бул өзү ар бир адамды чыгармачылыкка тарткан деп эсептейбиз. Бул эң демократиялуу, мындай айтканда, сүрөткерлер да, япондуктар. Мен Японияда болгом ага. Вот тем бу. Ошондо бир жетекчи менен жолукканда айтып атпайбы, бизде Японияда дейт, ишканада мындай директордун бюстун жасап коюшат экен да. Анан резинка таякты коюп коет экен, анан акырын камера коюп коет экен да. Анан карап отурат. Анан бирөө директорге нааразы болду, келип баягы эмен айкелди сабап алат экен да. Директор билет экен, демек мен туура эмес кылган экен. Мен туура эмес кылган экенмин деп. Бизде болсо аны жумуштан айдап жүрмөк. Алар болсо наоборот тиги кишинин кайра көңүлүн тапканга аракет кылып, ошону менен мамиле түзгөнгө аракет жасайт экен да. Япондордун өзгөчөлүгү ушунда да жатат да. Анан мынакей ошо 96-жылы Япон тарыхчысы менен жолугуп калдым, профессор. Анан ошол киши айтат, биз япондор өзү 5ке бөлүнөт дейт да. Булар Кытай менен ассимиляция болгон, Корей менен ассимиляция болгон, дагы ушундай анан айны япондору деп анан эсептешет экен да. Анан биз өзүбүздүн тарыхыбызды изилдеп баштаганда дейт, согуш башталып кетти дейт. Анан биз аруу эл экенбиз деп, арийбиз деп немистер менен союзник болдук дейт. Анын результаты Нагасаки менен Хиросима атом бомбасы жарылды дейт да. Анан 20 жылга чейин биз тарых түгүл өзүбүздүн алапайыбызды таппай калдык дейт. Анан кийин 20 жылдан кийин кайрадан изилдей баштадык тарыхыбызды дейт да. Биздин япондордо дейт, жанагы өзгөчө айны япондордун да. Түндүк Японияда бала төрөлгөндө баланын жан башында көк так болот дейт. Ушуну биз дагы кайсы элде бар экен деп изилдеп көрдүк дейт. Көп баягы элдерди көрдүк, анан кыргыздар да бар экен. Анан Монголияда Кыргыз Нур деген көлдүн жээгинде биртике элдер да бар экен. Анан Венгрияда бар экен. Биз ошол кыргыздар менен бир тууган элбиз. Бир атанын балдарыбыз дегендей айтты да. Анан мен менен Казакстандын бир замминистри, Өзбекстандын замминистрлери барышкан. Анан алар ой көкө тууганың таптың ғой деп эме кылышкан да. Анан чынында эле ошол Япон кыргыз ортосундагы булардын сөздүгүндө бакай деп айтат экен, булар акылман дегенде. Бакай дейт экен. Бизде эле манас эпосунда акылман бакай дейбиз. Анан жумуша дейт экен, жумушту. Биз работа, жумуш дейбиз. Жумуша. Кеңсе деп азыр айтылбай калды. Контор эле болуп калды да. Кеңсе, алар кеңсай дейт экен. Анан эне дегенде они дейт экен. Анан ушундай көп сөздөрү окшош экен. Анан чынында эле жана сиз айтып атпайсызбы, тетиги Месопотамия, баягы жакынкы чыгыштан баштап көчүп конуп кыргыздар ушул көп мезгилде көп жерлерди, көп аймактарды камтыган депчи. Анан мен ойлойм, сиздин ушул Япон поэзиясына өзгөчө мамиле кылганыңыздагы бир негизги
түпкү генетикалык себеби бар окшойт деп. Кандай дейсиз агай? Мүмкүн. Мага ошо жагып калганы мен орусчадан кыргызчага котордум да. Орустун жакшы котормочулары бар. Ошонун бири Маркова деген ошо мурунку өткөн кылымда жашап, ошо которуп кеткен. Жакшы которгон да мен үчүн. Анан окуп калып эле анан өзүм да эметип калдым, эмнегедир таасирленип калдым. Ушул ушундай өзүмө жагып калды да япондук жанр, ошо кыска ырлары. Анан чын эле көп саптуу ырларды жаратып, бир эле ойду көп сөздөр менен берип коебуз. Япондук акындар жанагы биз айтып аткандай кыска сөз менен көптү билдиришет да. Маселе ошондо жатат. Эмне үчүн тиги Японияда өткөн кылымда илим жаңа аябай өнүгүп кетпедиби? Булар дагы аз сүйлөп, көп иштеп, мындай пайдалуу иштерди өнүктүрүүгө мындай салым кошкондо, ошону менен жашап, ырлары дагы көркөм башка чыгармалары да ушундай келет да, өтө мазмундуу. Ошон үчүн мага жаккан жагынан ушундай көңүл буруп кеттим. Жакшы экен. Демек сиз илим менен баягы чыгармачылыкты бирге алып жүргөн адам катары. Агай, мына өзүңүз дагы сөзүңүздө айтып кеттиңиз, акыркы кезде дүйнөнү каптаган кара тумоо, коронавирус бул Кыргызстанга дагы жетип отурат. Кыргызстанда дагы бир топ замандаштарыбыз ошо умрага барып, ошол жактан баягы жуктуруп келген экен деп атабыз. Ушундай мезгилде кыргыз элине бир өзүңүздүн акыл насаат, кайрылууңузду айтып койсоңуз жакшы болор эле. Эми акыл насаатты биздин жетекчилер дагы айтып атышат, телевизордон, радиодон, гезитке чыгып атышат. Алар мындайча айтканда эң керектүү жагын ошо көңүл буруп, ошо элди мындайча айтканда сак болууга чакырып атышат, сак болууга. Бекер жерден муну айтышкан жок. Жөн жерден эмес. Бул сөз түрдө биз тартипти, өзүбүздү коргоп, башкаларды коргонго умтулушубуз керек. Кандай болбосун дагы. Мына бүгүн мен деле ошо араң бияка келдим. Сизге сөз берип койгондон кийин кой, жолсу үйдө отурмакмын мен деле. Ошонан сизге сөз бергенден кийин келүүгө туура келди. Эми кайра барып үйдө отуруш керек. Жанагындай бет капты тагынып, эл болгон жерге барбай, мындайча айтканда өздүк жеке гигиенаны колдоп, ошон аракет кылсак эле ушул эмеден чыгып кетебиз, коркунучтуу абалдан чыгып кетебиз. Кудай буюрса. Кара тумоо дагы элибизден кете турган күн келет, алыс эмес. Келет. Кудай буюрса бардыгы жакшы болот деген. Мына жайында ошо 25 градустан кийин жанагы эмеси микробтор жанагы жок болот дейт. Анан эми жайды күтөлү. Өзү негизи адамзаттын аламаттар дайыма эле болуп турат экен. Биздин деле эсибизде жана куш тумоосу, анан чочко тумоосу дегендер болду эле. Алар бизге Кыргызстанга келген жок. Бирок тилекке каршы бул келип калды да, келип калды. Эми Кудай буйруса мындан деле элибиз аман эсен чыгып кетсин деген тилек менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Агай, сизге ушундай оор абалда дагы баягы келип биздин студиябызга могу китептер тууралуу айтып бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, тарых илимдеринин доктору, профессор, чыгармачыл агабыз Акылбек Жуманалиев агай болду. Агай, ишиңизде ийгилик болсун, ден соолукта болуңуз, үй бүлөңүз менен мына тумоодон аман болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Organ çangdı görgende enne kengin can çıgar. Atandın görgende organ çangdı karasa.